Министрлер кабинети айыл чарба кооперативин үрөнчүлүк жана асыл тукум чарбаларын өнүктүрүү жөнүндө 309 токтому 2021 жылдын 17 декабрында чыккан. Токтом чыкканы аймактардагы дыйкан фермерлерге колго алынууда. Алмамат Сарыжиев Бекзат асыл тукум фермердик чарбасынын жетекчиси. Айтымында бул аракет менен мамлекет асыл тукум жана үрөнчүлүк чарбалардын өсүшүнө колдоо көрсөтөт. Биз эмгек менен камсыздалабыз, жумушсуздарды, элди азык-түлүк менен, тамак аш менен бардык ошол коопсуздук, азык-түлүк коопсуздук чаралары бардыгы көрүлүп, ошол фермерлер менен үрөнчүлүк чарбаларга жана дыйкан кооперативдердин мойнуна жүктөлүп атат. Өнүккөн мамлекеттерде бардыгында ушундай реформалар жүргөн. Бул реформаны колдош керек. 30 жылдан бери айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунда калган 25% жерди бул 276.580 гектар. Айыл өкмөтү дыйкандарга ижарага берип келген. Министрлер кабинети 309 токтом менен аталган 276.580 гектар жердин рентабилдүү 75% айыл өкмөттөрүнүн айыл чарба министрлигине мөөнөтсүз алганы жатат. Министрлер жерди ар бир райондо түзүлгөн комиссия аркылуу айыл чарба кооперативдерине үрөнчүлүк жана асыл тукум чарбаларына берет. Мамлекеттик фонддун жерин мурда деле үрөнчүлүк чарбалар, айыл чарба кооперативдери, асыл тукум чарбалар, анан жеке адамдар иштетип келген. Бүгүнкү күнү ошол келишими бүт элек башка жерлерге мыйзам чегинде эч ким эмне болбойт, өздөрү карап турат. Бирок ишмердүүлүгүн жүргүзүп келген айыл чарба кооперативдери алат. Анткен менен бул токтомго айрым дыйкандар жана фермерлер каршы чыгууда. Алар токтом колунда бар адамдардын гана кызыкчылыгын көздөйт. Бирок түшүнгөн адам үчүн бул туура эмес жагдай. Чыныгы, мисалы үчүн мына бизге окшогон фермерлерге жерди бере турган болсо, бул жерди да багыш керек. Жерди эле эгип койсо өзү боло бербейт да. Жерге караш керек, онун суун кандай үрөн, кандай кайсыл жерге кандай үрөн сепсек, шудан пайдалуу болот. Ушуну да бир түшүнүп, азыр өзүбүз юрист, өзүбүз агроном, өзүбүз вет врач болуп кеттик мына замандачы. Бар жогун өзүбүз кылып атабыз. Дыйкан болуп кеттик. Дыйканчылыкты билчү эмеспиз да, мисалы үчүн. Азыр эми заман сага бакпаса, сен заманга бак деп бар жогун өзү ушунга үйрөндүк. Бирибизден бири сурап отуруп, менимче мунун бул токтом жемишини берет. Токтомго ылайык мамлекеттик фонддогу жерлерди 3 жыл мурун түзүлгөн кооперативдер гана ала алат. Бирок айыл чарба министри мамлекеттик фондго жерлерди кооперативдерге берүү 2023 жылдын 1 январына чейин токтотулганын маалымдады. Ал эми үрөнчүлүк жана асыл тукум чарбалары тиешелүү талаптарга жооп бериши керек. Андай мүмкүнчүлүктөр жок эле көп жерлерде. Арендага алып 1 жылдык мөөнөт менен бериши. Азыр мына 20 жылдык мөөнөт менен берди. Ошондо биз жердин да сапатын өзгөртүп, жакшыртууга мүмкүнчүлүк туулду да. Азыр жерди өз менчигиңдей кылып, сапатын карап, агротехнический условия дейт, ушундай шартта жакшыртып атабыз. Жер алгач 5 жылга берилет. Эгер ишмердүүлүгү талапка жооп берсе, ижара келишими 20 жылга узартылат. Эгер кайсы бир райондо үрөнчүлүк же асыл тукум чарбалары жок болсо, айыл чарба министрлигине өткөн мамлекеттик фонддун жери кайра айыл өкмөткө ижара менен кайтарылып берилет. Эске салсак, Советтер Союзу тарап менчиктештирүү башталгандан кийин Кыргызстандагы айдоо сугат жерлеринин 75% айылдагы элге үлүшкө таратылып берилген. Ал эми 25% жер айыл чарба жерлеринин мамлекеттик фондунда, тагыраагы айыл өкмөттөрүнүн балансында калган. Жумагүл Закирова, Баяман Тургуналиев, жаңылыктар үчүн.